Саламатсыздарбы. Эмесе кеп ошондо программасы. Кара Суу райондук сотунун төрагасы Жанышбек Ашыровду бүгүн УКМК кармап камакка алды. Ал жергиликтүү бир жарандын сот ишин анын пайдасына чечип берүүнү убадалаган. Берки жаран 11-сентябрда УКМКнын тергөө башкармалыгына кайрылган жана анын арызы бирдиктүү тизмеге пара талап кылуу деген берене менен катталып бүгүн Ашыров кармалды. Бұл соттордун мыйзамга каршы аракеттенгенинин жалгыз факты эмес. Соттор кызматка киришип жатканда мыйзам чегинен эч качан чыкпайм деп ант берет. Бирок иштери эч кандай ант бербеген адамдардыкынан айырмаланбайт. Жана андай сотторду катуу жазага тартылган учурлары көп деле эмес. Рейдерлерге жардам берген Эльвира Жаркеева деген судьяга каршы сот былтыр май айында башталды эле, эмгиче бүтпөйт. Мындан 10 күн мурда Ошто пробация бөлүмүнүн Ош аймагы боюнча башка адиси да кармалган. Ал дагы кайсы бир жергиликтүү тургунга мурда соттолгондугу тууралуу маалыматты жандырып берем деп, андан 38 000 сом талап кылган жана акча алып жаткан жеринен кармалган. Азыр ал Жалал Абадтын убактылуу кармоочу жайында. Ушундай берекеле мисал бүткүл сот системасынын жетекчилигин катуу жазалоого себеп боло албайбы? Июнь айында соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 1-май райондук сотунун мурдагы соту Максат Орозбакованы кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокурордун көрсөтмөсүн карап аны канааттандырган. Июль айында президент мурдагы сот Эрнис Айбек уулун кайрадан сот кызматына дайындоодон баш тарткан. Бирок сот тандоо кеңеши анын талапкерлигин президентке сунуш кылып жатпайбы? 18 жылдын декабрында президент Жээнбеков сот реформасы боюнча кеңештин жыйынын өткөрүп, анда тартип коргоо жана сот органдарын катуу сынга алып, соттор криминал менен биригип кетип, айрым учурларда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн ачыктан-ачык эле коргоого алганы белгилүү деп билдирген. Кээ бир соттор рейдерлик иштерге да катышып жатат деп катуу сын айтылган. Барын жооп бересиң. Бұл бардыңа тиешелі. Мен айтып кеттім, бардыңарға. Ішкі істер министрлігі, қауіпсіздік қызматы, жазаларды атқару қызматы, экономикаға қарсы күресу қызматы, ұлттық қауіпсіздік комитеті, басқа прокуратура, юстиция министрлігі, сот бийлиги, атқару бийлиги и президент аптиешелі, шумен иштеп аткан аппараттың иштеп аткан кызматкерлери мына бардыңар жооп бересиңер. Ошол эле учурда сот системасы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин бүтүрбөй жатат. Атамбаевдин учурунда аларга каршы чыккан сот өкүмүн жогорку сот былтыр августта жокко чыгарып, ишти райондук сотко кайра жиберген, бирок андан бери 1 жылдан ашканына карабай жылыш жок. Ошондой эле абалда Аида Салянованын иши да кармалып турат. Ал укук министри болуп турганда адвокаттык лицензияны мыйзамдык түрдө узарткан. Например, дело Аиды Саляновой. Мисалга Аида Салянованын иши. Бул таптаза саясий куугунтук. Эч кандай кылмыш болгон эмес. Белгилүү юрист жана адвокат Елисеевдин лицензиясын Салянова узартып берген. Мыйзам боюнча узартыш керек болчу. Тилекке каршы биздин сот системабыз ушул ишти эмгиче аягына чыгара элек. Ставит точку в этом деле. Сот системасы заман талабына жараша өзгөрбөй жатат, бирок прокурорлор менен депутаттар мисалга алардан кем эмес мыйзам бузууларга барууда жана алар кээде кармалып соттолгондо ошол эле бузукку соттор аларды коргогонун улантууда. Баш прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиев 16-жылдын июнунда 14 жылга кесилген. Бирок 3 жылдан кийин былтыр июлда жатак абакка чыкты. Кайдагы 14 жыл? Дамирбек Асылбек уулу жогорку кеңештин депутаты болуп турган учурунда былтыр февралда Казакстанда кармалып, ошол эле жылдын апрелинде 10 жылга кесилген. Былтыр ноябрда ал Кыргызстанга экстрадицияланган жана биздин жогорку сот 19 ноябрда Алматы сотунун өкүмүн аткарууга алган. Бирок 1 жыл өтпөй, ошол эле жогорку сот августта Асылбек уулун бошотуп жатпайбы? Кайдагы 10 жыл? Мындай укуктук айлампадан кутулуп чыга албайбыз го. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.